Баткен. Головнойго тажиктер көз арта баштады. Баткендин Ак Суу дарыясындагы башка суу бөлүштүрүүчү жайга тажиктер көз арта баштады. Мындан 2 күн мурун Баткен район Тажикстан менен чектешкен Аксай айыл аймагындагы Ак Суу дарыясында жайгашкан башка суу бөлүштүргүч жайда чыр чыккан. Анда Баткен райондук суу чарба ишканасынын кызматкерлери оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жаткан кезде Тажикстандын чек арачылары келип ишти токтотууну талап кылышкан. Чыр чыккан жерге тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери барып сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Учурда абал тынч. Ак Суу дарыясында жайгашкан башка суу бөлүштүрүүчү жайда буга чейин коңшу тажиктер менен эч кандай маселе жаралган эмес. Өкмөт башчы Улукбек Мариповдун парламенттин жыйынындагы билдирүүсүнөн кийин коңшулар ортосунда талаш жаралып баштаган. Мындай маалыматты Маралга жарандык активист Элбек Хабибуллаев кабарлады. Төрткүл суу сактагычында Головной деген суу бөлүштүрүүчү жай бар. Буга чейин тажик тарап ал жерди талашып же атаандашып келген эмес. Жогорку кеңеште биздин өкмөт башчы Улукбек Мариповдун айткан сөзүнөн кийин тажик тараптын жалпыга маалымдоо каражаттары Головной деген жер биздин жер экен деп көбүрөөк талаша баштады. 17 апрелде ошол жерде кыргызстандыктар оңдоо иштерин жүргүзүп жатканда тажиктер келип чуу салышкан. Бирок ал жер толугу менен кыргызстандыкка. Буга чейин кыргызстандыктар үйлөнүү тоюнда ошол жерге барып сүрөткө түшүп, эркин басып жүрүшкөн. Жогорку кеңештин 3 февралдагы жыйынында премьер-министр Улукбек Мариповдун Баткен районундагы төрткүл суу сактагычы боюнча айткан сөзү коомчулуктун нааразычылыгын пайда кылган. Анда Марипов суу сактагычка куйган каналдын баш жагын алдырыптырбыз деген. Андан соң парламенттин 4 февралдагы жыйынында да суу сактагыч боюнча айтылган маалыматты тез арада териштирүү маселеси көтөрүлгөн. Өкмөттүн Баткен областындагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Чолпон Бердикуловдун айтымында чек ара маселелерин чагымчыл күчтөр башка максатта пайдаланып кетип жатат. Баткен областында чек арада кырдаалды курчутуп, андан өз кызыкчылыгын ишке ашырууну каалаган күчтөр аткезчилик менен алектенген жарандар, аткезчилерди буга чейин калкалаган чиновниктер, кызмат абалынан кабатыр болгон жетекчилер экени аныкталууда. Алар социалдык тармактар аркылуу област бийлигинин дарегине каршы пикирлерди жарыялап, коомчулуктун нааразычылыгын жаратууну көздөшүүдө. Чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин өкмөттөр аралык комиссия чечет жана акыркы чечимди өлкө башчысы жогорку кеңеш кабыл алат. Ошондуктан областтык бийлик чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссияга ар дайым аймактын кызыкчылыгын эске алуу менен атайын сунуштарын берип келет. УКМКнын маалыматы боюнча Головнойдун жанындагы Кыргызстанга таандык жер кыргыз аскерлери тарабынан кайтарылат. Мындан 7 жыл мурда 2014-жылы аталган башка суу бөлүштүрүүчү жайда эки тарап кагылышып, согуштук оор техникалар колдонулуп, жараат алгандар болгон. Мындай учурдан пайдаланып, чагымчыл маанидеги маалыматтардын тарашына жана Баткен областынын чек аралаш аймактарында кырдаалды курчутууга кызыктар күчтөр бар экендиги айтылат. Баткен областынын мурдагы губернатору Мамат Айбалаевдин маалыматы боюнча башка суу бөлүштүрүүчү жайда суу Кыргызстандын аймагында чогулат. Кыргыз тарап 52% алууга укугу бар, тажиктер 48% алса болот. Айбалаев губернатор болуп турганда 1992-1993 жылдары Тажикстанда жарандык согуш болуп, абал курчуган. Анда суу катуу кайтарууга алынып, сактап калышкан. Бул маселени дипломатиялык жол менен эле чечүү керек болчу. Кыргыз тараптан өкмөттүн Баткен областындагы өкүлү, тажик тараптан Ленинабад областынын өкүлү жолугушуп, сүйлөшүп алса жакшы болмок. Чек ара маселесин күч менен чече албайбыз. Бүгүн ойлонбой сүйлөп маселенин чечилишин оорлоштуруп коюшту. Ак Татыр айыл өкмөтү, Самаркандек айыл өкмөтү сууну Мачаи айылы аркылуу алат. Канал Мачаи менен өтөт. Тажиктер ошол жерде дайыма тоскоолдук жаратышат. Ошол себептен Самаркандекке суу жетпейт, бир топ бак кургап кеткен. Бул маселе 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан. Маселени чечүүгө рычагдар бар. Жетекчилер маани бербей жатабы же түшүнбөй жатабы билбейм. Кыргызстанда 60 миңге жакын тажик эли жашайт. Өлкө эгемендик алгандан бери чек ара маселесин чечүүдө тажиктерге да, өзбектерге да уттуруп келе жатканын талдоочулар айтышат. Жарандык активист Элбек Хабибуллаев бийликтин чек ара маселесин чечүүдөгү аракетин мындай баалайт.
Биздин чек ара боюнча мамлекеттик саясатыбыз жакшы болбой жатат. Муну моюнга алышыбыз керек. Себеби азыр Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араны тактоону бир учурда баштап алганбыз. Өзбекстан менен тактоону 3 айдын ичинде бүтүрүшүбүз керек деп шашмалык кылып жатабыз. Өзбекстан менен толук кандуу достук мамиледе болгондуктан экономикалык алаканы күчөтүп, чек араны тактоону кийинки убакытка калтырса да болот. Жер алмашуулар боюнча бийликтин аракетин ойлонулбаган кадам деп баалайм. Мындан тышкары биздин мамлекет маалыматтык саясат жагынан да уттуруп жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырым, анын 519 чакырымы эки тараптуу такталган. 9 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Барух анклавында ис сапары менен болгон. Анда ал жергиликтүү калк менен жолугушуп, Барухту Кыргызстандын башка аймагына алмашуу тууралуу сөз болбогонун жана болушу да мүмкүн эместигин айткан. Ошондой эле Рахмон кыргыз тарап менен чек ара боюнча 19 жыл аралыгында 100 жолугушуу өткөнүн, кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча расмий дүйшөмбү 2016 жылы ички жол жоболорду бүтүргөнүн, бирок кыргыз тарап белгисиз себептерден муну артка жылдырып келе жатканын маалымдаган. Кулак Марал FM Чекит KG. Мамбет Жунус Абылов убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Кадыржан Батыров менен Өзбек автономиясын курууну талкуулашкан. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев 2010 жылдагы июнь окуясын кайрадан изилдөө керек дегендей айтты. 11 жыл мурунку окуяны кайрадан териштирүүнүн кажети бар белем. Бул сурооңузго бир аз тактоо киргизиш керек болуп турат. Себеби бул маселени Ташиев эмес, өлкөбүздүн президенти Садыр Жапаров өзү көтөрүп, түштүктөгү зээндиге иткен кандуу коогалаңды кайра иликтөө маселесин Ташиев жетектеген мекемеге тапшырган. Ошондуктан бул маселе биздин бүгүнкү өлкө башчыбыз үчүн кажети бар экендиги шексиз. Ошол кандуу коогалаң мезгилинде убактылуу өкмөттү жетектеген Роза Отунбаева буга караманча каршы чыгып, кара жешикти ачпагыла. Эгер аны айтсаңар, биз да айта турган сөзүбүздү айтып чыгабыз. Анда эмне болот деп Ташиев менен Жапаровго Супер ТВ каналынан ачык ультиматум койду. Ошондуктан Камчыбек Ташиев же Садыр Жапаров экөөнүн бири Роза Отунбаеванын койгон мындай талабына жооп кайтарса дурус болмок. Алар үн катпай жаткандыктан сиз берген суроодон мен да качкандай болбой. Ошол улут аралык кагылышта биздин 460тан ашык мекендештерибиздин өмүрүн кыйган, миңдеген жарандарыбызды майыпка айлантып, дагы миңдеген элибизди үй жайсыз калтырып, зээндиге иткен коогалаң тууралуу жеке пикиримди айта кетпесем болбос. 2010 жылы 10 июнда өзбектер менен кыргыздардын ортосунда улут аралык кандуу кагылыш эмне себептен келип чыкканын элден жашыруунун эч кандай кажети жок. Буга биздин мамлекетибиздеги ошол учурда түзүлгөн саясий кырдаал түздөн түз себепкер болгон. Баарыбыз эле билебиз, Бакиев тактан кулагандан кийин өздөрүн убактылуу өкмөт деп атап, мамлекеттик бийликти биздин өлкөдө 14 адам колуна алган. Алар шайлоо аркылуу бийликке келбегендиктен жана биздин конституцияда убактылуу өкмөт деген макам жоктугунан легитимдүү макамга жетиш үчүн тез аранын ичинде шайлоо өткөрүү муктаждыгын жаралган. Ошондо убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ич ара биримдиги жок экени билинип, шайлоого алар 4 башка саясий күч катары катышууга даярдык көрө башташканы анык болгон. СДПКдан Алмазбек Атамбаев, Атамекен партиясынан Өмүрбек Текебаев, Акшумкардан Темирсариев, Бек партиясынан Азимбек Бекназаровду шайлоого таптап, алардын ар бири ош тарапта жашаган өзбек мекендештерибиздин добушун шайлоодо өздөрүнө тартыш үчүн өзбектерге таасирдүү адамдар менен айрыкча жогорку кеңештин депутаты Кадыржан Батыров жана башкаларына жеке жолугушуп, алардын койгон саясий талаптарына кулак төшөй башташканын. Мындай саясий талаптын ичинде Кыргызстанда өзбек автономиясын куруу маселеси да талкууланып жатканын Кадыржан Батыров өзбектерге жеткирген. Түштүктө жашаган кыргыздар муну уккандан кийин өзбектерге кыжыры келип, өзбек менен кыргыздардын ортосунда улут аралык келишпестик күчөп кеткен. Биздин атайын кызматтын адамдары борборго кайра маалымдап турса да, убактылуу өкмөттүн жетекчилери эч бир чара көргөн эмес. Мындай шалаакылыктын айынан ошондо 460тан ашык биздин мекендештерибиздин өмүрү кыйылып жатса, буга жол берген бир да бийлик өкүлү күнөөкөр аталып, жазага тартылбаса, айтыңызчы, эмне үчүн ал шалаакыларды убактылуу өкмөт жаап салган? Ошол кара жашиктин ичинен чыгарбай кармап жата беришибиз керек.
Анда калыстык маселесин кайда жашырабыз? Кыргыздар кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Бул кыңыр ишти Садыр Жапаров бүгүн ачпаса, андан кийинкилери баары бир мунун бетин ачаарын эскертели. Анда эмне үчүн кара жашиктин оозун ачпагыла? Ачсаңар биздин да айта турган сөздөрүбүз бар деп Отунбаева бийликке буркулдап жатат. Мунун эң негизги себеби Роза Отунбаеванын өзүндө. Себеби ал өлкөнү башкарып турганда мыкаачылык менен 460 адамдын өлүмүнө жол берилгендиктен ал өзүнүн саясий сөөлөтүнө өчпөскө жоктуруп алган. Ошол шалаакылыкты элден жашырыш үчүн ал өз бийликте турганда кара жашикке салып, ага кулпу салып койгон. Ал кара жашик ачылса Роза Отунбаеванын накта жүзү жарыкка чыгат. Ошондуктан ал кабаатыр болуп, кара жашикти ачпагыла деп чырылдап жатат. Эгер ошол кара жашик ачылса, анда Роза Отунбаева кимге тиешелүү компроматты ачыкка чыгарышы мүмкүн. Менин оюмча, ошол коопту кырдаал курчуп баратканда Камчыбек Ташиев менен Ахматбек Келдибеков өзбектерге каршы кыргыздарды козуткан деп айтышы ыктымал. Себеби өзбектер кыргыздарга каршы мыкаачылыкты баштаганда убактылуу өкмөт бул мыкаачылыкты токтото албай койгондуктан оштогу кыргыздар Келдибековду, Жалал-Абадтык кыргыздар Ташиевди ээрчи башташкан. Муну көргөндөн кийин гана өзбектер чегинүүгө өтүп, кээ бирлери Өзбекстанга кире качышкан. Эгер Роза Отунбаева өз күнөөсүн Келдибеков менен Ташиевке оодырганга аракет кылса, өзү эле жаман атты болот. Себеби кыргыздарга каршы мыкаачылыкты өзбектер баштап, өзбектер гана кыргыздарды козуткан. Эмне үчүн кыргыздарга каршы мыкаачылыкты ошондо өзбектер биринчи баштап жиберген. Кыргызстанда өзбек автономиясын курабыз деген өзбектердин айрым лидерлери бул маселени шайлоодон кийин чече албасын так билишкен. Эгер шайлоо алдында улут аралык жаңжал чыкса, бийликти сактоо үчүн шайлоого камданган убактылуу өкмөттүн 4 өкүлү өзбектердин талабын колдошу ыктымал деп ойлоп, улут аралык жаңжал чыгарыш максатында өзбектердин лидерлери мыкаачылыкты уюштурушкан. Буга бийлик эмес, Келдибеков менен Ташиевди ээрчиген кыргыз эли каршылык көрсөткөндө гана алар Кыргызстандан чыга качышкан. 2010 жылы июнь окуясы сизди түйшөлтөбү? Мени түйшөлткөн бир маселе бар. Баарыбызга маалым, Роза Отунбаева менен кошо убактылуу өкмөттүн дагы бир белдүү өкүлү Өмүрбек Текебаев түштүктөгү кандуу коогалаңдын себепкери катары күнөөнүн жебесин Атамбаев тарапка деле буруп ийиши мүмкүн. Түштүктө акыбал курчуп жатканда Атамбаевдин жумалап кайда жүргөнүн эч ким билбегенин, анан эле аны Кыргызстандын эмес, Россиянын жан сакчылары коштоп калганын экөө тең айтып, аны күмөндүү адам катары элге жарыялашкан эле. Эгер Атамбаев күмөндүү адам болсо, анда ал мындай күмөндүү ишти кимге таянып жасаган деген суроо мени түйшөлтүп жүрөт. Мезгили келсе бул да ачыкка чыгарыш шексиз, ошондуктан кара жашикти ачпагыла. Эгер айтсаңар мен Атамбаевдин артында ким турганын айтып салам, анда эмне болот деп Роза Отунбаева бүгүнкү бийликке айтып жатса, анда аны душман кылбаш үчүн ойлонуш керек. Булак Азия Ньюс кезети.